кымбаттуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бул менин колумда турган кыргыз тил китеби, автору өзүм. Ушул китепте жазылган грамматика жана тексттер ушул онлайн түрүндө көрсөтүлүп жазылат. Бүгүн өтө турган темабыз Бейшен Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы. Ал эми грамматикалык тема жалпы өткөн чак. Өзүңүздөрдүн назарыңыздарда тургандай, таблицада баары жазылып турат. Сөздүн акыркы муунундагы үндүүлөр А, И, У, Э, И, О, У, Ö, Ү тыбыштары менен бүтсө, биринчи жактын мын, миң, мун, мүн мүчөлөрү уланат. Ал эми экинчи жакта ган, сың, сиң, суң, сүң. Ал эми көптүк түрү сиңер, суңар, сүңөр мүчөлөрү колдонулат. Ал эми экинчи жактын сылык түрүндө сыз, сиз, суз, сүз. Көптүк түрү сыздар, сиздер, суздар, сүздөр. Үчүнчү жак кан мүчөсү уланат. Ышкан, ишкен, ушкан, үшкөн. Себеби ш бул үнсүз каткалаң, ошол себептен кан мүчөсү менен жазалат. Ал эми андан кийин көнүгүү таблицаны колдонуп, көп чекиттин ордуна этиштин жалпы өткөн чагынын мүчөсүн койгула. Поставьте глаголы прошедшее время, пользуясь таблицей. Мен чуркаганмын. Экинчи, оюнчулар келишкен. Машыктыруучулар мелдешке балбандарды узатышкан. Силер сыйлык алгансыңар. Кабыл Макешев спорт энциклопедиясын түзгөн. Спорт академиясында миңдеген студенттер окушкан. Биз машыкканбыз. Андан кийин текстке чейинки тапшырмалар бар. Бу жерде өзүңүздөр билгендей, ушул тексттен синоним сөздөр жана ошондой эле орусча котормосу бар. Синоним карагыла: түзүлгөн, көмөкчү, жардам, кадыр, баркын, беделин, чоң салым, зор эмгек, жамааты. Ал эми биринчи түзүлгөн дегендин синоними сиздерге уюшулган, түптөлгөн. Андан кийинки котормосу, сөздөрдүн котормосу орусча турат. Мисалы, көчүрүлүп, көмөкчү макамына, капчыгай, атчан аскер, чоң салым, түзүлгөн, камсыздалган, дарскана, жамааты, жатакана, долбоор. Ушул сөздөрдү текстти которгондо пайдалансаңыздар болот. Ал эми төмөнкү тапшырмада берилген сөздөрдү катыштырып, жалпы өткөн чак боюнча сүйлөм түзгүлө. Бул сиздерге тапшырма болот. Могу кара менен жазылган сөздөргө сүйлөм түзөсүздөр. Мамлекет, педагог, китеп, спорт, адис. Эми Бейшен Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы деген текстке көңүл буруңуздар. Мен кыскача окуп берем. 1943 жылы улуу ата мекендик согуш учурунда Ленинградтан Фрунзеге Лесгавтын атындагы дене тарбия институту көчүрүлүп келген. Ал көмөкчү макамына ээ болгон институт катары саналган жана аларча капчыгайында атчан аскерлерди даярдаган. Согуштан кийин 1947 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинде дене тарбия спорт факультети уюшулат. 1955 жылы СССРдин Совет министрлигинин токтоо менен Кыргыз СССРине Кыргыз мамлекеттик тарбия институту негизделген. Ал Орто Азияда Казакстандан кийинки экинчи жогорку окуу жай болуп эсептелген. Институт өзүнүн түзүлгөнүнөн баштап бардык багыттагы көрсөткүчүнөн СССРдин 12 жакшы институттун катарына кирген. Кийин КМШ өлкөлөрү боюнча да көрсөткүчү мыкты болгон.
Университеттин түптөшүнө жана өнүгүүсүнө Ленинграддагы Лесгафт атындагы дене тарбия жана спорт институтун бүтүрүүчүлөрү турган. Алар биздин республикабыздагы дене тарбия жана тарбия спорттун өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Алардын ичинде биринчи ректор, педагог илимдердин кандидаты Леонид Федорович Эгупов да бар. Институттун 100 квадрат метр аянтты ээлейт. Бул аянтта 5 анча чоң эмес имарат, 120 студентке ылайык дарскана, китепкана, спорт жана окуу залдары, ашкана, кампа, окуу бөлүмү жана ректордун кабинети жайгашкан. Азыркы учурда КМДЖСАнын өзүнүн техникалык базасы бар. Бул жерде кесипке ылайыкташтырылган залдар, спорттук оюндар, гимнастика, оор атлетика, бокс, күрөш, жеңил атлетикалык манеж, стадион, бассейн, ар кандай спорттук аянттар жана шаардан алыс эмес спорт туристтик базасы бар. Академиянын 640 студентке ылайыкташтырылган 2 жатаканасы бар. Башка шаардан, айылдардан келишкен студенттер жатакана менен камсыздалган. 2005-жылдын 3-майында президент Бакиевдин буйругуна ылайык институт Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы болуп которулган. ЖОШ уюшулгандан бери белгилүү спортсмендерди тарбиялаган. Алар биздин мамлекетибиздин кадыр-баркын жана аброюн чоң мелдештерде сактап келишкен. Бардык кыргызстандыктар Олимпиадада чемпиондорун жана байге ээлерин Сергей Фокин футбол, Александр Блинов, Татьяна Колпакова, Отто Барча, Сатымкул Жуманазаров, Александр Мелентов, дүйнө чемпиондорун Орузбек Назаров, Ратбек Санатбаев, Уран Калилов, Ахмат Анарбаев, Дөнбаева жана башка белгилүү оюнчуларды билишет. Жогорку окуу жай уюшулгандан бери 50 жылдын ичинде 25 000 жогорку квалификациялуу адистерди даярдап чыгарды. Алар дене тарбия жана спорт маданиятына чоң салым кошуп иштеп жатышат. Академиянын педагогикалык жамааты 110 жогорку квалификациялуу адистерден турат. Бул жерде 5 илимий доктор, 7 профессор, 27 илимий кандидат, 24 доцент, 4 маданиятка, билимге салым кошкон инсандар, 7 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучулары. Академия белгилүү машыктыруучуларды даярдап чыкты. Ал эми машыктыруучулар Олимпиада оюнчуларын, дүйнө чемпиондорун, Азия жана башка эл аралык спорт мелдештеринин чемпиондорун тарбиялашты. Булар СССРдин эмгек сиңирген машыктыруучу Сайботал Мурсалимов, ат оюндары боюнча Эдуард Мустафин, Семен Иткин жана Омуржан Молдодосов, Давид Эльтерман, Виктор Борисов, Виктор Полубабкин, Анатолий Фагул, Вадим Зеленский, Жеңиш Дөнбаев, Зинаида Башмакова жана башкалар болгон. Ал эми жогорку окуу жайда 5 Олимпиада оюндарынын чемпиону, 12 дүйнө чемпиону, 5 Европа чемпиону, 11 Азия чемпиону, 50 жылдын ичинде 25 эл аралык мастери, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын 510 спорт мастери, 1376 спорт мастеринин кандидаттарын чыгарган. Академияда Жойка Корей билим борборунун долбоору иш алып барат. Жакында эле Академия жана Корей Республикасынын Кенвон университети менен кызматташтык келишимине кол коюлган. ЖОШтун милдети кыргыз спортунун желегин бийик көтөргөн жаңы студенттерди тарбиялоо. Берилген тексттерди өзүңүздөр дагы окуңуздар, менин коштоом менен дагы угуңуздар. Андан кийин тексттен кийинки тапшырмалар бар. Суроолорго жооп бериңиздер. Институт кайсы жылы ачылган, академия макамына качан ээ болгон, академиянын азыркы абалы тууралуу диалог түзгүлө. Тексттин мазмунун айтып бергиле. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.